Саламатсыңарбы балдар? Мен Аманалиева Махаббат Олжобековна, сиздерге информатика сабагынан телесабак өтмөкчүмүн. Барыңыздарга жакшы маанай каалап, анда бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Кана балдар, ребусту чечмелеп биз сабактын ачкыч сөздөрүн аныктап, темасын билип алалы. Анда өзүбүздү текшерип көрөлү. Биринчи сөз робот, экинчи сөз робототехника деп аталат. Демек, бүгүнкү сабактын темасы робототехникага киришүү. Бүгүн биз сабактан робот жана робототехника түшүнүктөрү менен таанышып, роботтордун ар кандай түрлөрүн жана класстарын карап чыгып, заманбап роботтор менен таанышабыз. Биз балдар көптөгөн үй жана жумуш иштерин интеллектуалдык жардамчылардын мойнуна жүктөө мезгилинде жашап жатабыз. Мындай учурда роботтор жардамга келет. Массалык аң сезимде робот сөзү негизинен 20-21 кылымдагы илимий жетишкендиктер жана идеялар менен байланыштырылат. Айрыкча техникалык терминдерди анча билбеген адам бул терминди фантастикалык чыгармаларда Терминатор, Трансформерлер жана башка фильмдеринде жолуктурушат. Алардын ичинен кыйла өнүккөндөр, советтик луноходдор, өндүрүштүк же медициналык шаймандарды, Boston Dynamics компаниясынын жарнамаларындагы жаныбарлар же адамга окшош роботторду эске салышат. Бирок адамзаттын көптөгөн башка улуу идеялары сыяктуу эле ар кандай операцияларды өз алдынча жасоого жөндөмдүү автоматташтырылган механизмдер түшүнүгү алда канча эрте пайда болгон жана анын өнүгүшүндө узак жолду басып өткөн. Алгачкы роботтор кандай болгонун айтуудан мурда бул түшүнүк эмне билдирерин аныктап алсак. Бул бизге ушул технологиянын өнүгүшүн жана анын уникалдуулугун түшүнүү үчүн абдан маанилүү. Демек, робот бул программаланган жана андан кийин тапшырмаларды аткарууга жана адамдын жардамысыз тышкы чөйрө менен өз ара аракеттенүүгө жөндөмдүү механикалык шайман. Ал эми робототехника бул программалануучу механикалык түзүлүштөрдү, башкача айтканда роботторду иштеп чыгууга, өндүрүүгө жана иштетүүгө байланыштуу иш-аракеттердин чөйрөсү. Робототехника сөзү робот сөзүнө негизделген жана 1920-жылы чех жазуучусу Карл Чапек тарабынан анын Россумдун универсалдуу роботтору илимий фантастикалык пьесасында колдонулган. Бул пьеса 1921-жылы алгач Прагада коюлуп, көрүүчүлөргө жаккан. Анда заводдун ээси көптөгөн андроидтерди чыгарууну уюштурат. Алар башында эс албай иштешет. Бирок кийин андроидтер көтөрүлүш чыгарып, аларды жаратуучуларды жок кылышат. Робота чек сөзү аргасыз кулчулук деген маанини билдирет. Бул иште роботтор фабрикада органикалык ткандардан өстүрүлүп жасалган болсо дагы, кийинчерээк бул түшүнүк механикалык шаймандарга байланыштуу кеңири жайылтылган. Роботту жөнөкөй механизмдерден жана автоматтардан айырмалоо керек. Бул шайман оператор жана айлана чөйрө менен тыгыз байланышта жана ар тараптуу өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Эгерде жөнөкөй автоматтык механизм белгилүү бир иш-аракетти жасоодо алдын ала коюлган алгоритмди жөн гана ээрчип жүрсө, анда робот тышкы сигналдарды кабылдап, ага ылайык иш-аракеттерин ылайыкташтыра алат. Ошентип, анын тышкы чөйрө менен өз ара аракеттешүүсү ийкемдүү, так жана универсалдуу болот. Төмөндө сөз боло турган дүйнөдөгү биринчи роботтордо да сезүү органдарынын алгачкы аналогдору болгон. Ансыз негизги айырмачылыкты бөлүү мүмкүн эмес болот. Роботтордун жаралуу тарыхы механиканын өнүгүшү менен байланышта экендигин логикалык жактан андан келип чыкканы белгилүү. Демек, аны түшүнүү үчүн бир нече кылым мурун, тактап айтканда илимдердин бешиги болгон байыркы Грециянын гүлдөп өнүккөн байыркы дооруна тереңирээк кайрылуу керек. Бул өлкөдө практикалык тапшырмалар жана көңүл ачуу үчүн иштелип чыккан автоматтык шаймандар пайда болгон. Мисалы, Филов Византийский сүрөттөгөн механикалык аял кызматкер колуна алынган чөйчүккө кумарадагы суудан куюп берген. Белгилей кетчү нерсе, алгачкы роботтор илгертен пайда болгон. Мисалы, Архимеддин куралы биздин замандын 3-кылымында Сиракуздун шаар дубалдарын Рим баскынчыларынан коргоо максатында иштелип чыккан.
Бул курал чоң илгичтери бар кранга окшош болгон. Рим кемеси дубалдарга жакын келгенде илгичтер аны кармап суудан алып чыгышкан. Анан кеме кайра сууга кое берилип, ошол жерде ал оодарылып кеткен. Бул ойлоп табуу ушунчалык кылдаттык менен жашырылгандыктан римдиктер өздөрүн Кудай менен күрөшүп жатабыз деп ойлошкон. Байыркы грек математики жана ойлоп табуучусу Архип Таренский биздин заманга чейинки 5-кылымда эле бул катапулту менен асманга учурулган жыгач көгүчкөн ойлоп тапкан. Көптөгөн технология тарыхчылары тарыхтагы биринчи робот ушул учурда жаралган деп эсептешет. Бирок аны канаттуу ракетанын же ракетанын прототиби деп эсептөө туура болот. Ошентип биздин замандын 9-кылымында бир туугандар Бану Муса жасалма флейтачы ойлоп табышкан. 9-кылымдын орто ченинде Бану Муса деген ат менен белгилүү болгон Перси тегинен чыккан 3 бир тууган гениалдуу шаймандардын китеби же Амалкөйлүктүн китеби деп аталган механикалык шаймандардын 100гө жакын сүрөттөмөсүн жана аларды кантип колдонууну камтыган эмгектерин жарыкка чыгарышкан. Бир туугандар сүрөттөгөн көптөгөн автоматтык механизмдер сыйкырдуу трюктарга арналгандыгына карабастан, азыркы учурда алардын пайда болушу технологиянын өнүгүшүндө чоң секирик болду десек болот. Орто кылымдын аягында легендарлуу Леонардо да Винчи тарабынан татаал аракеттерди жараткан автоматтык шаймандар кеңири жайылган. Леонардо да Винчи инженердик гений болгондуктан өзүнүн эксиздеринде ар кандай механизмдердин схемаларын сунуш кылган. Алардын бири зоот менен жынжырланган кишинин колу менен моюнун кыймылдатып отуруп, ал тургай оозун ачып туручу рыцарьдын фигурасы. Чогултулган үлгү ойлоп табуучу тарабынан 1495-жылы Милан герцог Луи Сфорцанын сарайында көрсөтүлгөн. 20-кылымда Милан музейинде сакталып калган сүрөттөрдөн ушул шаймандын так жана иштиктүү көчүрмөсү чыгарылган. Ал эми балдар, автоматтык механизмдер кайра жаралуу доорунун башталышы менен чыныгы популярдуулукка жана тез өнүгүүгө ээ болгон. Айрыкча бул жаатта 18-кылымда жашаган Жак де Вакансын аттуу чебер белгилүү болгон. Ал бала кезинде иезуит мектебинде окуган. Анын эки ойлоп табуусу өзгөчө популярдуулукка ээ. Биринчи, механикалык өрдөк. Канаттарын кагып, дан эгиндеринин колуна чукуп жей алган. Жада калса дааратканага чыгарууга да жөндөмдүү болгон. Экинчиси, автоматтык музыкант. Флейтада жана чуурдо ар кандай күйлөрдү ойной билген. Дагы бир белгилүү чебер ошол эле 18-кылымда жашаган атактуу швейцариялык мастер Пьер Жак Дроу болгон. Ал белгилүү Жакет Дроу аттуу саат компаниясын негиздеген. Ошол учурда ал өзүнүн хронометрлери менен гана эмес, көптөгөн татаал түзүлүштөрү менен да белгилүү болгон. Алардын арасында анын 3 чыгармасы өзгөчө белгилүү. Катчы 4000ге жакын детальдарды камтыган баланын автоматтык фигурасы. Сыя идишке калемди өз алдынча малып, 40 белгиден турган каалаган текстти жаза алган. Кийинкиси сүрөтчү. Бул да ушул сыяктуу эле автомат. Тексттин ордуна кагазга ар кандай чиймелерди, мисалы адамдын портреттерин, жаныбардын сүрөттөрүн жана башкаларды тарткан. Үчүнчүсү музыкант кыз. Башын жана денесин кыймылдатып, спектаклдин аягында ийилип таазим кылып, кичинекей аспапта 5 түрдүү күйнү ойной алган органист түрүндөгү автомат. Мындай шаймандар түзүү технологиясы Европада гана эмес, дүйнө жүзүндө кеңири жайылды. 18-кылым аягында Японияда жаатууга жөндөмдүү автомат кыз пайда болду. Эрмитажда Улуу Екатерина Улуу Британиядан сатып алган белгилүү тоостун сааты көрсөтүлгөн. Санкт-Петербург шаарында мамлекеттик Эрмитаждын коллекциясы 2 кылымдан ашуу мезгилден бери, башкача айтканда 18-кылымдын 70-жылдарында жаратылган. Бул укмуштай Павлин саатын дайыма суктандырган уникалдуу экспонат катары сактап келет. Сааттын жаратуучусу белгилүү англиялык мастер Джеймс Кок, ал көзү тирүү кезинде уникалдуу механизмдерин ойлоп табуучусу катары укмуштуудай даңкка ээ болгон.
Саат ошол мезгилде модалдуу болгон чебер механизм жана көңүл ачуучу оюнчук гана эмес, ошондой эле чыныгы көркөм чыгарма катары эсептелген. Айнектин вольерасында павлин корозу, үкү жана тыйынчычкандар бар. Атайын орнотулган механизмдер иштей баштаганда фигуралар кыймылдай баштайт. Сааттын жебеси эмин дарагынын этегиндеги чоң козу карындын башында жашырылган. Андан саат жана мүнөттөрү белгиленген Рим жана араб цифраларын көрө алабыз. Ал эми козу карындын үстүндө отурган ийнелик секунданын жебеси. Джеймс Кок 4 көз карандысыз механизмдерди колдонгон. 3-өө фигуралар менен башкарылат, ал эми 4-сүсү саат болуп эсептелет. Павлин сааты князь Потемкиндин буйрутмасы менен 1781 императрица Екатеринанын улуу Эрмитажына Санкт-Петербургга чогултулган түрдө жеткирилген. 1794 таланттуу орус механиги Иван Петрович Кулибин саатты колго алып, аны кайрадан иштеткен. Ал эми 1797 Таврит сарайынан Кичи Эрмитаждын имаратына жеткирилген. Ар шаршемби сайын залдын павильондорунда кереметтүү бакчадагы сыйкырдуу куштар жанданып, коноктордун көңүлүн көтөрүшөт. Эрмитаж павильон сааты Джеймс Коктун биздин мезгилге чейинки жеткен бирден бир иштөө механизми. Робототехниканын өнүктүрүүнүн заманбап этабы механикалык оюнчуктар, автоматтар 20-кылымдын башына чейин саат жасаучулар тарабынан жасалып келген. Алардын негизги кемчилиги пружиналык орому механизмдин өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу иш аракеттердин өтө эле чектелген узактыгы жана алсыздыгы болгон. Бирок электр технологиясынын өнүгүшү адамзатка энергиянын жаңы булагын берди. Ал приборлорду бир кыйла узак убакытка чейин кубаттана алат. Ошол эле учурда өндүрүштө анын эмгегин алмаштырган татаал механизмдерди адамга иштетүүгө алгачкы аракеттер башталды. 1808-жылы эле француз токуучусу Жозеф Мари Жаккар перфокарталар менен программалаган токуу станогун ойлоп тапкан. Ал робот болбосо дагы заманбап автоматташтырылган линиялардын аналогу болуп калган. Белгилей кетсек, дал ушул тармакта биринчи жолу заманбап робототехника негизделген программалоо принциби ишке ашырылган. Ошондой эле азыркы иштеп жаткан роботту биринчи жараткан адам Westinghouse электр компаниясында иштеген америкалык инженер Рой Уэнсли болгон деп айтууга болот. Ал 1928-жылы иштеп чыккан Герберт телевокс деп аталган механизми эшик-терезелерди ачууга, мешти, электр кыймылдаткычтарын жана башкаларды өчүрө алган адамга окшош машина болгон. Бул ойлоп табуунун автоматтардан эң маанилүү айырмачылыгы ага телефон аркылуу берилген буйруктарга жооп берүү жөндөмдүүлүгү болгон. Ошол эле учурда робот линияга түздөн-түз туташтырылган эмес. Ал адам сыяктуу эле орнотулган микрофонду колдонуп буйруктарды уккан. Ошол мезгилдеги технологиялардын жетишсиздигинен улам бул буйруктар катардагы сүйлөө эмес, ар кандай баскычтардын белгилүү бир сигналдар, шылдырактар жана башка үндөр болгон. Ал эми робототехника деген сөздү биринчи жолу белгилүү фантастика жанрында жазган жазуучу Айзек Азимов 1941-жылы колдонгон. Илимий фантастикада робототехниканын 3 мыйзамын, башкача айтканда роботтор үчүн жүрүм-турумдун милдеттүү эрежелерин алгач Айзек Азимов 1942-жылы Хоровод повестинде иштеп чыккан. Азимовго чейин жасалма интеллект маселесинин көтөрүлүшү 1920-1930 жылдардагы илимий фантастикадагы эң популярдуу маселелердин бири болгон. Азимов өзүнүн аңгемелерин досу жана Astounding журналынын башкы редактору Джон Кэмпбелл менен көп талкуулаган. Жазуучунун дагы бир фантастикалык окуясын талкуулоо учурунда Кэмпбелл азыр биз робототехниканын мыйзамдары деп атаган ушул 3 эрежени иштеп чыккан. Эми балдар, Айзек Азимовдун робототехникада кандай мыйзамдары бар экендигин чогуу карайлы. Робототехниканын биринчи мыйзамы: робот адамга зыян келтире албайт же өзүнүн аракетсиздиги менен адамга зыян келтирүүгө жол берет.
робототехниканын экинчи мыйзамы. Буйруктар биринчи мыйзамга каршы келген учурлардан тышкары робот адам берген бардык буйруктарга баш ийиши керек. Ал эми робототехниканын үчүнчү мыйзамы. Робот биринчи же экинчи мыйзамга каршы келбегендей деңгээлде өзүнүн коопсуздугуна кам көрүшү керек. Мыйзамдардын биринчи эскерүүсү Азимовдун Роби жана логика чыгармаларында кездешет. Робототехниканын биринчи мыйзамдын так формулировкасы жалганчы повестинде биринчи жолугуп жатат жана 3 мыйзам тең 1942-жылы Хоровод повестинде толугу менен формулировкаланган. Робототехниканын 3 мыйзамынын натыйжасында Айзек Азимов робототехниканын 4-чү мыйзамын түзүп, аны биринчи орунга койгон. Азимовдун идеясына ылайык, робототехниканын 3 мыйзамы позитроникалык мээнин математикалык моделинин негизинде түзүлгөн. Илимпоз фантазист жасалма интеллект менен түзүлгөн роботтун мээсин ушундай атаган. Демек, ушул 3 мыйзамсыз ой жүгүртүүчү роботту жаратуу мүмкүн эмес. Эгер робот мыйзамдарды бузууга аракет кылса, анда ал иштебей калат. Ошондуктан Азимовдун чыгармаларында роботтордо чектөөлөр жана эрежелер бар экендиги байкалган. Заманбап робототехниктер Азимовдун мыйзамдары чыгармаларды баяндоодо жакшы, бирок иш жүзүндө пайдасыз жана роботтордо ишке ашышы күмөн экендигин айтышкан. Ал эми жасалма интеллект изилдөөчүлөрү мыйзамдарды идеалдуу деп эсептешет. Аларды иш жүзүндө жүзүгө ашыруу үчүн гений талап кылынат. Айзек Азимовдун англис тилиндеги робот техникасынын мыйзамдарын роботторду түшүнүү үчүн жасалма интеллект чөйрөсүндө изилдөө керек. Бүгүнкү күндө роботтор көп функционалдуу болуп, көптөгөн тармактарда колдонууга ээ болушту. Биринчи өнөр жайда кеңири колдонулуп келет. Аларды колдонуу көптөгөн өндүрүш процесстеринин ылдамдыгын жана тактыгын жогорулатууга мүмкүндүк берет. Башкача айтканда, таңгактоодо, монтаждоодо, сырдоодо жана башка. Роботтордун бул түрлөрү сенсорлордун татаал жоопторунун негизинде чечим кабыл алышат жана көрүү тутумдары менен жабдылган. Алар аркылуу татаал, кооптуу тапшырмаларды, ошондой эле адам аткара албаган тапшырмаларды аткаруу үчүн колдонсо болот. Мисалы, бомбаларды зыянсыздандырууда, атомдук реакторлорду тейлөөдө, океандын тереңдиктерин изилдөөдө жана космостун эң алгачкы бурчтарына жетүүдө жана башкада. Изилдөөчү роботтор булар кооптуу жана татаал чөйрөдө тапшырмаларды аткаруу үчүн колдонулат. Мисалы, космос мейкиндигин жана күн системасынын планеталарын изилдөөдө жана башкада. Ал эми билим берүүчү роботтор белгилүү бир билим берүү долбоорлорун иштеп чыгуу жана чечүү үчүн колдонулат. Android бул грек тилинен келип чыккан. Заманбап мааниде бул адатта адам сымал роботту билдирет. Смартфондордогу операциялык системалар да ушундай аталат. Бардык роботторду кайсы класстарга бөлөрүн карап көрөлү. Биринчи, манипулятивдүү. Алар стационардык жана кыймылдуу. Манипулятор эмгек шаймандарынын жана объектилеринин мейкиндиктеги абалын көзөмөлдөө механизми. Жылма манипуляциялык робот бул өндүрүш процессинде кыймылдаткычтык жана башкаруучулук функцияны аткаруу үчүн кызмат кылган, бир нече даражадагы кыймылдуулукка жана программалык башкаруучулук түзүлүшкө ээ, манипулятор түрүндөгү аткаруучу түзүлүштөн турган автоматтык түрдөгү машина. Экинчи, стационардык манипуляциялык робот. Мындай роботтор полдо тура турган, илмий түрдөгү жана порталдык аткарууларда чыгарылат. Машина куруу жана прибор жасап чыгаруу тармактарында көп тараган. Кыймылдын түрлөрү: алга умтулган кыймыл жана бурчтук ордун өзгөртүү кыймылы. Звенолордун айкалышы жана өз ара жайгашуусу мобилдүүлүктүн даражасын, ошондой эле роботтун манипуляция тутумунун иштөө аймагын аныктайт. Звенолордогу кыймылды камсыз кылуу үчүн электр, гидравликалык жана пневматикалык жылдыргычтарды колдонсо болот. Манипулятордун бир бөлүгү кармап турган түзүлүш болуп эсептелет. Ар тараптуу кармагычтарды адамдын колуна окшош болот. Башкача айтканда, кармоо механикалык манжалар менен жүргүзүлөт. Жалпак нерселерди кармоо үчүн
пневматикалык соргуч менен болгон кармоочу колдонулат. Ушул сыяктуу көптөгөн бир топ бөлүктөрдү тартып алуу үчүн көбүнчө роботтор өнөр жайында колдонулганда атайын конструкциялар колдонулат. Манипулятор кармоочу түзүлүштөрдүн ордуна жумушчу шаймандар менен жабдылышы мүмкүн. Булар бүрккүч, ширетүүчү, бурагыч жана башка шаймандар. Мобилдүү робот бул автоматтык башкарылуучу жылдыргыч жетеги бар, кыймылдуу шассиге ээ автоматтык машина. Алар дөңгөлөктүү, басуучу жана кастамандуу болот. Силердин алдыңарда дүйнөдөгү биринчи механикалык жылан амфибия роботу 30 жылдык технологиялык эволюциянын жемиши болгон робототехниканын керемети. Эң таасирдүү учур анын табигый жол менен жүргөнүн көргөндө болду. Жыландын денеси айланып өтүүнүн уникалдуу жолунун эң сонун мисалы. Бул амфибия роботунун дөңгөлөктөрүнүн жана буттарынын тегеректери роботтун кургактыкта жана сууда жүрүүсүн шарттайт. Керемет толкундай термелип турат. Дененин ар бир бөлүгүндө микропроцессорлору, кыймылдаткычтары жана батарейкалары бар. Булар бөлүктөрдүн бири-бирине көз карандысыз да кыймылдашына же илимпоздун каалоосу менен узарып турушуна мүмкүнчүлүк берет. Буга кошумча жыландын ичиндеги курамдык бөлүктөр көңдөй жана бул сууда сүзүүгө мүмкүндүк берет. Жылдыргыч бул роботтордун булчуңдары. Азыркы учурда жылдыргычтардагы эң популярдуу кыймылдаткычтар электрик болуп эсептелет. Бирок кээ бирлери химиялык заттарды же кысылган абаны колдонушат. Робот алдын ала берилген программага ылайык иш алып барат. Сенсорлордон тышкы дүйнө жөнүндө маалыматтарды алып, адатта өз алдынча адамдар аткарышкан өндүрүштүк жана башка операцияларды жүргүзөт. Мындай учурда робот оператор менен байланышта болуп же автономдуу иштей алат. Заманбап роботтор. Hello now. Hello. Give me this ball, please. Nice ball. Төмөнкү кырдаалды элестетип көрсөңүз, супермаркеттен эки колуңузга 3 сумка көтөрүп чыгып, бир нерсени унутуп койдуңуз. Мындай учурларда сиздин колуңуздагы бардык жүктү өзүнө ала турган робот жардамчы болсо жакшы болмок. Гита деп аталган аппарат мындай вариантты түзүп берет. Роботу Vespa скутерлери менен белгилүү болгон Piaggio Group'тун туунду компаниясы Piaggio Fast Forward түзгөн. Piaggio Forward Гитага адамга оор пакеттерди үйүнө жеткирүүгө жардам берген автономдуу унаа деп мүнөздөлөт. Бул шаймандын дизайны Starship Technologies компаниясынын курьердик роботуна бир аз окшош. Бирок ал адамды үйүнө чейин да артынан ээрчип жүрө турган жеке жардамчы экендиги менен айырмаланат. Бийиктиги 65 см болгон шайман саатына 35 км жогору ылдамдыкта 20 кг чейин жүктү ташый алат. Роботту адам оператору башкара алат же даярдалган белгилери бар жерлерге автономдуу кыймылдай алат. Кардар атайын ак курду тагынып, алдына фотоаппаратты орнотот. SLAM технологиясын колдонуп, бул система колдонуучунун айлана чөйрөсүнүн картасында чекиттери бар 3D аймактарды жаратат. Бул карта менен робот кайда бараарын билет. Мисалы, сиз көздөн кайын болуп, бурчка бурулсаңыз, анда Гита сизди баары бир табат. Ал картадагы чагылдырылган чекиттер аркылуу сизди байкап жүрөт. Робот кийинки жолу ушул маршрутты билип алуу үчүн колдонуучу жол белгилерин түзүп, аларды аймакта сактайт. Эми балдар, бүгүн биз сабакта роботтордун жана робототехниканын пайда болуу тарыхы менен, ошондой эле робот жана робототехника түшүнүктөрү менен тааныштык. Роботтордун ар кандай түрлөрүн жана класстарын карап чыктык. Бүгүнкү күндө роботтор кандай экендигин билдик. Урматтуу достор, ушу менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү сабак сиздерге кызыктуу болду деп ойлойм. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.